Жайыттар жакшыртуучу талабы Ош облусунун Карас районундагы жайыт комитеттери өтүп бара жаткан жылда жайыттарды жакшыртуу боюнча кандай иш-аракеттер жасоого үлгүрүштү. Бул жол көрсөтүүбүз ушул жагдайда болмокчу. Жайыттарды жакшыртуу жаатында кеп салганда, соңку жылдарда республикада чоң иштердин жасалып жатканы кубандырбай койбойт. Алсак бүткүл дүйнөлүк айыл чарбасын колдоо программасынын алкагында жерлердеги жайыт комитеттерин түздөн-түз каржылаган мал чарбасы жана ырынокто өнүктүрүү 1-2 долбоорлордун жардамы менен бир эле жайыттар эмес, мал чарбасына тиешелүү комплекстүү маселелер чечилүүдө деп айтсак жаңылбайбыз. Маселен 16 жайыт комитети бар. Кара Суу районун алсак, өткөн жылдан баштап мал чарбасын туруктуу тоют базасы менен камсыздоо үчүн Улуттук Кыргыз жайыт ассоциациясы менен бирге айылдык коомдук үрөнчүлүк фонддору түзүлө баштаган. Базар экономикасын өнүктүрүү долбоору боюнча 7 жайыт комитеттерде ушундай үрөн фонддору уюшулган, үрөн фонддору. Үрөн фонддор негизинен Кыргыз улуттук жайыты үрөн менен камсыздайт. Андан кийин алар өндүрүп туруп элге тоют менен камсыз кылыш жана bundan ары дагы өнүктүрүп көбөйтүш боюнча иштер жүргүзүп атат. Анан негизги уруктар бизге Россиядан келген уруктарды өндүрүп атабыз. Анын ичинен 8 тоннасын жылда өндүрүлгөн түшүмдүн 8 тоннасын элге 1-2 менен берип атабыз. Жана ошондой эле тоюттары, самандары элге берилип атат. Ушу үрөн чарбаларга ушу өнүгүш үчүн кандай бир шарттар болуп атат да? Өнүгүш үчүн үрөн чарбаларды колдоо максатында мына биздин Улуттук Кыргыз жайытынан бүгүнкү күнгө азыр ушул чарбага мына Акташ айыл өкмөтүндөгү жайыт комитетинин коомдук үрөн фондуна азыр бир дан тазалагыч машина берилип атат. Ошо ал дагы ошо базар экономикасын өнүктүрүү долбоорунун негизинде берилип, ошол баягы 7 чарбанын үрөндөрүн тазалап, элге тазалап бериш боюнча грант түрүндө берилди. Карабек мырза айткандай, бүгүн район аймагында өткөн жылы түзүлгөн коомдук үрөнчүлүк фонддор алгачкы үрөндөрүн фермерлерге сунуштай башташкан. Булардын бири Акташ айыл өкмөтүндө түптөлгөн Ынтымак коомдук үрөнчүлүк фонду. Кыргыз жайыты бизге бутубузга туруп кетиш үчүн жардам катары ошол 4 тонна Гетман биринчи репродукцияга Гетман арпа үрөнүн берген. Гетман арпасын үрөнүн берген. Анан кийин удобрение берип бизди ушул 20 гектар жерге үрөн эккенбиз. Биринчи репродукция Гетман үрөнүн. Анан кийин ал немени бар жагы агротехникалык эрежелерди сактап, жакшы карап, сугарып, ошо жерден гектарынан 4 тоннадан арпа алдык. Үрөндүк арпа. Анан кийин биздин максат ошо элге сапаттуу үрөн менен элди камсыз кылуу. Ата мекендик өндүрүштү колдойлу деп будайды Бишкектен алып келип, биринчи репродукция будайды алып келип, Күздүк Алексеевич деген бул Россиянын будайы таги. Ошону алып келип, ошол 12 гектарга эктик. Кудай кааласа, муну дагы экинчи репродукция кылып, элге ошондой ыкмада беребиз. А эми дагы бир будайыбыз бар. Бул будай жаздык Дарья деген бул жаздык будай, бул аябай. Бул дагы Россияныкы. Безосуй да, булар баары безосуй. Булар ошол жакшы караса 6-7 тоннадан кем бербейт гектарына. Беде үрөн бул кара балтаныкы, ал бул өзүбүздүн Кыргызстандын үрөнү. Кыргызстан өндүрүлгөн, ошону менен элди камсыздайбыз. Эми өзүбүз да пландап атабыз, эгер жер маселеси чечилип, биздин бир көйгөйүбүз ушул жер маселеси чечилип калса, Кудай кааласа айыл өкмөтүбүз макулдук берип атат, мен жериңер чечип берем деп. Жерибиз азыраак арендада турабыз негизинен. Анан кийин эгерде болсо өзүбүз дагы мына Кудай кааласа мына Кыргыз жайыттан бүгүн келип мына биз бир зерночиститель келип атат. Бул деген үрөн тазалагыч. Бул деген бул немен дагы беде үрөндү дагы тазалай турган үрөн. Мына азыр арпанын үрөндөрү, жаздык арпанын үрөндөрү Гетман сортундагы үрөн, бул ошол баягы бу жерде бир 30 тоннадай бар, Кудай кааласа. Анан кийин жаздык будай бар, бул Дарья деген, бул безосуй, бул дагы аябай түшүмдүү, булдан да бир 20 тоннадай бар скалатыбызда. Ушул анан бедеден бир Кудай кааласа 5 тоннадай беде үрөн даяр турат азыр.
ушу магнитканы өткөн ушул дыйкандар алып кайрылса биз дыйкандарга ушундай арзаныраак наркта бергенге аракет кылабыз. Ошондай коомдук үрөнчүлүк фонддорду айыл өкмөттөр колдоп, үрөнчүлүктү өнүктүрүүгө кошумча жер аянттар менен камсыз кылса, фермерлерге туруктуу тоют базасын түзүүгө мыкты негиз болбойт беле. Мал чарбашылыгына рынокту өнүктүрүү 2 долбоору менен бул жылда бир топ иштерди жасаганга үлгүргөн Нариман айыл өкмөтүнүн жайыт комитети заманбап жаңы типтеги ветеринардык окуу кеңеш берүү борборун ачуу алдында турат. Биз ушул имаратты курдук. Имаратты курушка грант эсебинен бардыгы болуп бөлүнгөн акча 2.424.903 сом болду. Анын эсебинен грант эсебинен 1.637.857 сом, ал эми айыл өкмөт болсо 787.046 сомду айыл өкмөттөн жайыт комитетинин эсебинен бөлүп берди. Ошолго ушуну куруп бүттүк. Куруп бүткөндөн кийин жана азыркы убактарда бизден ушул каражаттан фонд эсебинен 1.290.004 сом ашып турат. Ага биз ушул окуу борборуна керектүү эмеректерди сатып алалы деп турабыз. Анан тышкары 5 ветврачтардын ветсервис бар, ошол ветврачтарга керектүү болгон инструменттерди, УЗИ аппаратын сатып алалы деп турабыз. 800 миң ошого расход болуп атат. Эмеректерди бардыгын кошкондо. Анан тышкары Каратай айылында бир булак бар, ошону оңдосок грантты толук өздөштүргөн болуп эсептелебиз. Заңыраган жаңы имарат менен кошо Нариман жайыт комитети жайыттарды жакшыртууга эң зарыл болгон жаңы айыл чарба техникаларын да алышкан. Биз грант эсебинен жайыт комитетине 6 кыл техника сатып алдык. 8.063.062 сомго. Анан кийин ол техникаларды кышындасы ар жерде калып калбасын, ачыкта калбасын деп туруп, айыл өкмөт иштеткен үчүн 400 миң сомго мынерге гараж салып берди. Гараж. Техникалардын бардыгын ушул жерге алып келебиз. Кимде иш болсо арыз жазып келет. Арыз жазып келгенден иштин көлөмүнө карап туруп биз путевка жазып беребиз. Ошол жерден тапкан акчасын алып келип туруп техниканын эсебине берилет. Техниканы берген шарты боюнча булар мындай деген. Техниканы иштетесиңер, өзүнчө башка эсеп ачасыңар. Ошонун негизинен техникалар ишке чыкканга чейин ордуна башка техника сатып аласыңар деген шартты айткан. Биз ошону колдонуп, ушундай иш кылып жүрөбүз энди. Анан дагы бир айта турган нерсе, жайыттар жылдан жылга мындай начарлап кетип атат. Себеби калктын колунда мал көп. Ушу малдын азыр эми санын эмес, сапатына көңүл бөлүшкө туура келип атат. Ошону эсепке алып, айыл өкмөтүнүн аймагында 2 малдарды жасалма уруктандыруу боюнча пункт бар. Мындан кийин малдын санын эмес, сапатына көбүрөөк көңүл бөлүп, ошолорду жайыттарды туура пайдалануу боюнча бардыгын тез бир жерде окутуп турабыз, ветврачтарды окутабыз. Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө бөтөнчө ык койгон Мада айыл өкмөтүндө да аталган долбоордун каржылоосу менен жаңы ветеринардык сервис курулуп, окутуу, кеңеш берүү иш тажрыйбасы бүгүн бир эле Мада айыл өкмөтүнө эмес, жалпы облуска жайыла баштаган. Мал чарбасы жана рынокту өнүктүрүү долбоору деп өзү аты айтып тургандай, ушул долбоордун эсебинен ушул ветсервис окуу борборун ачтык. Бул жалпы суммасы 2.900.000 сомдук здание бул учурда бүгүнкү күнү бүттү. Бул здание Ош, Жалал Абад, Баткен областы боюнча эң алдыңкы зданиялардан. Бул зданиянын ичинде рентген, УЗИ, операционный столдор менен малдарды операционный столдор менен болот. Ал жүрүңүздөр көрсөтөбүз. Мына бул биздин жаңы түшкөн зданиянын бул окуу залы болот бул. Бул бул айнекте интерактивный доска болот. А бул жерге ушу Жалал Абад, Ош областынан, Баткен областынан келип мал чарбасына кызыккан фермерлер болобу, кызыккан адамдар келгенде ушул жерде сабак өтөбүз. Андан тышкары бул жерде малдан адамга жугуучу оорулар боюнча түшүнүк маалымат беребиз. Азыр көп фермерлер ат көрмө кылып букалары, малдарын багат да базарга канча нартта сатышын билбейт.
Ушул жерде бизде салмагын сантиметрлеп өлчөй турган графикибиз. Ошо менен метрлеп, сантиметрлеп келгенде салмагы канча чыгышын айтып беребиз дагы, базарда канча баага кетишин дагы түшүндүрүп беребиз. Андан тышкары фермерлер кандай тоюп бергенди да билишпейт. Ошол тууралуу да маалыматтар беребиз. Жайыттар жакшылык жана мал чарбасынын комплекстүү өнүктүрүүнү колго алган жогоруда аталган долбоордун Шарк айыл өкмөтүнүн каржылоосу менен жалпы сметалык баасы 5 миллион 282 миң сомдук жаңы көпүрөнүн бүткөрүлүшү Шарк жана Нариман айыл өкмөтүнүн калкы үчүн бул жылда чоң олжоо болду. Шарк айыл өкмөтүнүн эң алыскы зонасында жашайбыз, Топттерек айылы. Ушул айыл болуп эле жаралгандан бери эле ушул көйгөй жаралып келген, суудан өтүш, Машырап сайдан. Бул Машырап сайдын кеңдиги 300 метрдин аралыгын түзөт. Көбүнчө бизде 6 ай бою ушу март айынан баштап ошол июль айына чейин ушу сел жүрүп, ушу нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен адамдарыбыз өтө албай кыйналып келчүбүз да. Техникаларыбыз тыгылчу жайлоого көчкөн мезгилде көпүрөнүн жоктугунан. Мына ушул 2019 жылы мал чарбасы жана рынокту өнүктүрүү эки долбоордун алкагында долбоордон бөлүнгөн каражатка проект түзүп, көпүрөгө 3 миллион 852 миң сом проекттен акча каралды. Бул акчадан элдик салым 696 миң сомду түздү. Ал эми айыл өкмөт тарабынан накталай салым 727 миң сомду түздү. Жалпысынан 5 миллион 282 миң сомдук проект болуп жаңы көпүрө бүттү. Биздин Топттерек участкасында 2000 гектар жайыт жерибиз бар. Айдоо жерлерибиз 700 гектар. Нариман айыл өкмөтүнүн 600 гектар жайыты бар. Бир 100 гектардын тегерегинде ошол айдоо жерлери жана чөп чабындын жерлери бар. Мурда эми ушу чөп ташуу, башка маселелер, жайытка көчүү, ушу көпүрөнүн жоктугу кыйнап келген да. Бир топ ушундай көйгөйлөрдү жаратып келди. Кудай буйруса мына көпүрөбүз бүттү. Ушул июль айынан бери пайдаланууга берилип, азыркы күндө ушул көпүрөнү пайдаланып атабыз. Башы көл, аягы чөл болгон айтылуу Машырап сай суусунан, көпүрөнүн жоктугунан эчен азап чегип келген Топттерек айылынын тургундары дал ушул жылда кутулуп, жаңы көпүрөлүү болушту. Карманган тиричилик булагы мал чарбасы гана болгон Каттаталдык айыл аймагында да жайыттарды жакшыртуу багытында бул жылда бир топ иштер аткарылган. Бул айыл аймакта суу маселеси оор болгондуктан негизги басым мал суу ичүүчү жайларды курууга жасалган. Анан да буга чейин айыл өкмөттө атайын вет адистер отуруп иштөөчү жайдын жоктугунан жаңы вет сервис да курулган. Быйылкы жылы ошо ветериналарга малдын ден соолугун чыңдоо үчүн ветериналарга көбүрөөк басым жасалды. Мына мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү программасынын негизинде өзүңөр көрүп тургандай Башбулак айылына жалпы проекттин баасы 1 миллион 410 миң 208 сомдук проект жасалып, ошол проект негизинде мындай ветеринардык аптека курулду. Бул жерде Кудай буйруса келечекте ушул жерде малдарды дарылатып ветеринарларга мындай бир жакшы шарттар түзүлдү десем болот да. Бул вет сервис да? Вет сервис. Андан сырткары ушул сервисте ограждение жана навес курулду. Бул экинчи проект болду. Бунун жалпы суммасы 623 миң 411 сом. Бул дагы мына бүтүп калды. Кудай кааласа ушул жаңы жылга чейин кабыл алып ишке киргизебиз деп турабыз. Мына ушул мал сарайыңар кандай максатта курулду дейт да? Бул навес ушул Башбулак айылынын жана ушуга чектеш жакынкы башка айыл өкмөттүнүн айылдарындагы Кудай кааласа тейлет деген ойдойбуз. Бул жерде малдарга осемнение, анан кийин малдарды эмдөө үчүн жасалды негизинен. Негизинен быйылкы жылы мындан башка дагы кандай жумуштар жасалды да?
Bundan sırtkары өзүбүздүн жайыт комитетинин күчү менен жалпы баасы 51.600 сомдук Кызыл Орда айылына малдар суу ичүүчү водопой курулду. Андан сырткары ошол жайытка баруучу жолдор өзүбүздүн техникабыз бар, ошолор менен жолдор дагы тегизделип, ошондой иштер болду негизинен. Биз жогоруда райондогу айрым жайыт комитеттериндеги бул жылда жасалган иш-аракеттер боюнча кеп салдык. Ал эми жалпы райондо аткарылган иштерчи. Кара Суу району боюнча быйылкы 2020 жылга мал чарбасына рынокто өнүктүрүү долбоору боюнча 114 миллион акча каражат бөлүнгөн. ИФАТ уюмунан, бул мамлекеттик кыргыз өкмөт тарабынан аны бүгүнкү күнгө толук иштетилип бүттү. Бардык айыл өкмөттөр, жайыт комитеттер иштетти. Onun içinin 6 jayıt komiteti. Katataldıq jayıt komiteti, Nariman, Madı, Saray, Savay, Sarıqolot, Жаңарық jayıt komitetleri birden mınanda veterinardıq teylөө имараттарын салды. Себеби өзүңөргө белгилүү быйылкы жылдан жылга элде малдын баш саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Ошолорду ветеринардык жактан тейлөө боюнча көйгөйлөр жаралганына байланыштуу ушул 6 айыл өкмөткө ушундай имараттарды курдук. Ana ошондой эле быйылкы жылы дагы жайыттарга бир 54 единица техника келди. Бул негизинен алыскы жайыттарды пайдалануу боюнча жолдорду салуу, алыскы жайыттарды тууру пайдалануу иштерин жүргүзүлдү. Жана ошондой эле быйылкы жылы бир 4 айыл өкмөттө көпүрөлөр курулду. Köprüler. Bu Şark ayıl hükümetinde, Çoğuş ayıl hükümetinde, Aktaş ayıl hükümetinde, jana Madı, menen Kızılkışlak ayıl hükümetinde ortalıkta bir köprü kuruştu. Uşintip, bıyılkı жылы bölüngön grantı толук менен пайдаланып бүттүк. Азыркы күндө калган акча каражаттары бар, аларга чабандар үчүн боз үйлөрдү алып атабыз. Мына 30 айыл өкмөт жайыт комитети 2 боз үй алып атат. Жош айыл өкмөт жайыт комитети 4 боз үйдү чабандар үчүн алып берип атабыз. Алыскы жайыттарга барыш үчүн шарт түзүү жөнүндө. Сөз соңунда өтүп бара жаткан жыл Кара Суу районунун жайыт бирикмелери үчүн жемиштүү жылдардан болгонун кубана белгилегибиз келет.